Алла Тааланын ысым сыпаттары бар. Алла Тааланын ал ысым сыпаттары жаратылгандардын эч бир сыпатына окшобойт. Алла Тааланын Куранында өзү лайса камислихи шайун ва хуас самиул басир. Ага окшош эч нерсе жок. Ал угуучу жана көрүүчү дейт. Биздин жашоодо адамдарга таандык кээ бир сыпаттар Алла Тааланын кээ бир сыпаттары менен аталышта окшош болуп калышы мүмкүн. Бирок аталышта окшош болуп калса эле, ошол сыпаттар бирдей окшош деп айтууга болбойт. Анткени биз жашоодо көп көрөбүз, жаратылган нерселердин ичинде эле бирдей сыпатка ээ болуп, бирок анын табиятында ар башка болгон сыпаттарды көрөбүз. Мисалы үчүн, адамзаттын көрүүсү бар, жаныбарлардын деле көрүүсү бар, бирок алар такыр бири-бирине окшошпой айырмаланат. Мисалы үчүн, адам көрөт. Ошондой эле карагат курту дагы көрөт, бирок ал ультра кызыл нурларга чейин көрөт. Экөөнө тең көрөт деп айтабыз, бирок көрүүсү ар башкача, бири-бирине окшошпойт. Ошондой эле адам угат, угуу деген сыпаты бар. Ошондой эле жарганаттын деле угуу деген сыпаты бар. Экөө тең угат. Бирок жарганат бул ультра звуктарга чейин уга алат. Ошондой эле биз кумурскаларды айтабыз, кумурскалар сүйлөшөт дейбиз. Адам дагы сүйлөйт. Бирок кумурскалардыкы өздөрүнүн муруттары менен, же болбосо вибрация берүү менен, же болбосо химиялык заттарды таратуу менен бири-бирине кабарларды берип, бири-бири менен сүйлөшүп, бул жерде тамак бар, бул жерде кооптуу орун бар деп сүйлөшө алышат. Аталышында бирдей. Алар да сүйлөйт, биз да сүйлөйбүз, бирок табиятынан такыр башкача. Ошондой эле Алла Субхана ва Тааланын адамдардын сыпаттарына окшош аталыш алган сыпаттары бар. Эч качан биз аларды адамдардыкындай деп ойлоп калбашыбыз керек. Алла Таала көрөт. Биздикине окшош эмес. Биз көз менен көрөбүз. Көрүү үчүн көз керек бизге, жарык керек, нур керек. А бирок Алла Субхана ва Таала ушуларга эч бир муктажсыз эле көрөт, баарын билет. Демек, Алла Субхана ва Тааланын эч бир сыпаты биздин сыпаттардын бирөөсүнө дагы окшошпойт.